Бүгүн Тилек аба бизде конокто. Оңолуп кетсе экен деген эле ой бизде. Башка. Оңолуп кетип бизде ушундай жакшынакай жумуштарда иштесек. Мен сага караганда кичине Союзду анча-мынча болсо да көрүп калдым да. Союз эмне экенин билем. Менин атам Раматылык колхоздо, завод контордо иштеп жүргөн киши болчу. Мен ошо атама аралашып көп нерсени байкап калдым да. Депутат деген илгери Союз учурунда депутат деген сугатчылар депутат болчу. Жакшы кыйын сугатчылар, кыйын чабандар депутат болчу. Саанчылар депутат болчу. Мен билем, бир саанчы депутатты билем. Азыркыдай эмес, алар Верховный Советке Союз учурунда Москвага келген депутаттар болчу да. Эми азыркы депутат менен ошол депутаттарды салыштырганда, азыркы депутаттар эчтекени билбейт. Өзүлөрүн ат коюп албады, аларга эч ким ат койгон жок. Элитный чимкириктер депчи, алар өзүлөрүн ат коюп алды. Себеп дегенде алар действительно элитный чимкириктер да. Ошолордун айынан биз ушул жерде жүрбөйбүз. Союз учурундагы депутаттар болсо, элдерден сураганда, мисалы үчүн элдин жашоосун сугатчыдан, чабандан, саанчыдан сурасаң, ал элдин жашоосун билет. Себеп дегенде ал эл менен аралашып жашайт да, эл менен тыкыз аралашкан. Ошол депутаттын тасторконунда эмне тамак болсо, ошол эле тамак элдин тасторконунда болмок да. Анан ошол депутаттан сурасаң, канча эл кандай жашап атат деп сурасаң, ошол депутат жаңылбай туруп айтып берет да элдин кандай жашап атканын. Себеп дегенде ал эл менен тыкыз жашап атат. Азыркы депутаттардан өткөндө бир интернеттен көрдүм, сурап атат, жол кирее канча сомдон депчи. Бир депутат 20 сом дейт. Бир депутат көптөн бери маршруткага отура элекмин дейт. Ал такыр маршруткага отура элек да, менин оюмча. Ал такыр маршруткага отура элек. Себеп анын гордость не позволяет ага ошо маршруткага отурганга. Гордосу такыр не позволяет. Ошон үчүн билбейт. 5 сом дейт да. Жок, качанкы 5 сомду айтып атат ал депутат. Анан салыштырып койгула. Союздун депутаттары менен азыркы депутаттарды салыштырсаң, асман менен жердей да. Азыр да так ошондой карапайым элдерден депутат коюш керек. Ошондо Садыр Жапаровго, ошондо президентибизге, ошондо прямой неме болот да. Эч кимден сурабай эле койсун, ошол депутаттардан сураса эле эл кандай жашап жатканын ошол айтып берип коет да. Түздөн түз. Азыркыларын билбейт. Себеби азыркылардын тасторкону менен, азыркы депутаттын тасторкону менен карапайым элдин тасторконун салыштырууга болбойт. Тигилер күндө 5 бармак жейт, күндө 5 бармак жегенде элдин шарты жок да азыр. Кыйналып атат. Коронавирус болуп атат. Бүт баары жабык, элде иш жок. Иш эмес, акча жок. Ушунда да менин оюм. Ошон үчүн депутаттарды деле базаркомдордун кереги жок, элитный чимкириктерди кереги жок. Элдин арасынан карапайымдардан шайлап алсак, ошол бизге жеңил болот да. Бизге эмес, бул наоборот ошо президентке жеңил болот да. Азыркы депутаттар айтып бербегенде ошолор айтып берет. Себеби алар эл менен тыкыз да. Эмне үчүн союздар деле, союз учурунда эмне үчүн базаркомду койгон эмес? Союз учурунда эмне үчүн колхоздун директорун депутат кылган эмес? Эмне үчүн заводдун директорун депутат кылган эмес? Сугатчы, саанчы, сварщик ушуларды депутат кылган. Биз да ошо союздан кичине тарбия алышыбыз керек да, туура тарбия. Мен оюм ошондой, жеке оюмчу. Бул депутаттардыкы буларга эч ким ат койгон жок. Чимкирик анан тиги у депчи. Булар өзүлөрү ат коюп алды. Элитный чимкирик. Чимкириктер деп бирөө айтты.
Бирөөсү айтты, биз чимкирик эмеспиз, биз деген Кыргызстандын элитасыбыз деди, ошого кошуп туруп, анан элитный чимкириктерге айланып калды да. Өзүлөрүнө өзүлөр ат коюп алды. А так мында чындыгында келгенде действительно эле чимкириктер да. Менин оюмчачы. Же наар эмес, же лен эмес болуп эле жүрөттөр. Ооба. Мындай депутаттардын эч кимге кереги жок. Азырда эми отпускной 300 миңден алып кетиптир десем, ошону беттери чыдап албай деле койсо болмок. Коем, мамлекеттин ушундай болуп турганда албай эле коеюн деп эле. Врачтар, мугалимдер деле иштеп жүрбөйбү? Мен пассажирский автобазада иштеп жүргөндө зарплатам 6.000 болчу. Аны да кармап калчу. Жарымын. 4.000 эле алып, ошо менен 4.000, 5.000 алып эле үйдөн балдарды окууга жеткизип эле ошентип эле жашадык да. Мамлекетке жардам берейин деген эч кимдин ою жок. Байкуш карапайым эл өзүнүн эле тарабасын өзүлөр тартып эле жүрөт. Тартып жүргөн и до сих пор тартып жүрөт. Азыркы президентибиз Садыр Жапаров эми аябай оорма эмеге келип калды да, Садыр абам, ал менин абам болот да, бөлдүк болгондон. Аба деп коеюнчу. Негизи аба деген сөздү жакшы көрөм өзүм. Эми бул кишиге аябай оор болуп атат эми. Өзүнүн кустуруу операциясы чото 100%де аткарылбай атат. Жасалмадай көрүнүп атат. Мен оюмча жасалмадай эле болуп атат да. Эмне үчүн анда больницада карапайым түрмөдө жаткан кишилер ошо ооруп туберкулез болуп өлгөн атса да больницага чыгарбайт да. Өлгөндөн кийин туугандары келип сөөгүн алып кетет. А бул элитныйлердики эмне? Кичине эле ооруп калса больницага чыга калышат. Больницага. Анда баарын чыгарыш керек, ооруп аткан. Түрмөдөгү ооруп аткан кишинин баарын чыгарыш керек. Калыстык кайда? Калыстык жок болуп атпайбы? Эл нааразы болуп атпайбы ошогочу? Эл аябай нааразы. Акырындан Билтейген тоокту мына эми Али Токтокунов айткандай тоокту урдашат дагы, анан кустура келгенде тооктун жумурткасын берет, кутулуп атат. А тоок калып калып атат да баары бир тигилердечи. Тоогу кайра тууп атат да. Ошонун тоогун алыш керек да, жумурткасын ташташ керек. Аты оонаган жерге түк калат дейт. Ошол калат алардыкы. Алар баары бир бизден жакшы жашайт, баары бир. Алган күндө да. Ошолордукун алган күндө да алар баары бир бизден жакшы жашайт. Эгер союз учуру болгондо борекелердин баары атууга кетмек, атылып эле кетмек. Тизип туруп эле атып салмак баары. Еще кустуруп да коймок конкретно. Еще бала бакырасы, эч кимиси гос жумуштун мамлекеттин жумуштун четине де илинмек эмес. Азыр наоборот болуп атпайбы? Ошондой. ойлоп жан кейик деп коелу. Эфир аякталып атат. Каналга подписаться эткенди унутпаңыздар. Лайкты басып, жакшы комментарий калтыргандарга приз бар. Колокольчукту сөзсүз басабыз, каналга кошулабыз.